Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 5 апрель 2026 жыл жазгы сериялар Билерман Ордодо 4-турга старт берилет. Бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайм. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы мына ушул команда келген. Бул команда Азада Турдиматованын командасы. Анда мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Бүгүнкү оюнда Бухарайлык кызы Махабат келген команда мүчөсү. Андан кийинки катышуучубуз Мирлан Мойдунов. Андан кийинки 3-катышуучубуз Адилетов Райым. Келечекте тарыхчы. Кийинки катышуучубуз Кудаяр Анваров. Англис тили багыты боюнча билим алып жатат учурда. Андан кийинки билерманыбыз Адилет Пазылов. Команданын эң кичинекей мүчөсү десек болот. Жана капитан Азада Турдиматова. Студентка англис тили боюнча учурда билим алып жатат. Мына ушул команда урматтуу телекөрүүчүлөр бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзөт. Команда премьер лигага ат салышмакчы. Биз оюнду баштадык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн мына 4-тур. Урматтуу Азада, командаңыз менен оюнга даярсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Сизден эки ооз сөз. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, билермандар жана телекөрүүчүлөр. Буюрса биздин команда оюнга жакшы даярдыкта келдик. Ийгилик бардыгыбызга. Командага бир кол чаап коелу. Биздин каналдарга катталыңыздар. Инстаграмда биздин баракчабыз бар. Ал болсо Билерман астыңкы сызыкча Ордо. Катталыңыздар, суроо калтырыңыздар. YouTube'да Билерман Ордо оюндарын көрүңүздөр. Жана ал каналга дагы сөз катталыңыздар. Кут медиа каналы. Facebook'та Билерман Ордо баракчабыз бар. Ал жерге катталып суроо калтырыңыздар. Жана Билерман чекит TV күчүкчө mail чекит биздин электрондук дарегибиз. Расмий өнөктөштөр менен дагы тааныштыра кетели. Адаттагыдай эле бар бол. Адал таттуу дайыма жаңы гана сиздерге ийгилик каалайт. Дагы бир өнөктөшүбүз Таев костюм дүкөнү Саркеч костюмдар мырзалар үчүн сатууга жана ижарага берилет. Анда биз оюнду баштадык. Биринчи раунд. Эсеп 0-0. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Команда бүгүн премьер лигага атсалышмакчы. Кышкы серияда команда ири эсеп менен жеңилип калган. Бүгүн бул команда үчүн эң бир жакшы мүмкүнчүлүк. Биринчи раунд сиздерге каршы Темирбек Улуу Мухаммед суроо берет. Манас шаарынын тургуну. Командада жаңы оюнчу отурат. Мойдунов Мирлан. Мирлан, маанай жакшыбы? Маанай өтө сон. Мен ойлойм, сиз командага жакшы салым кошосуз деп. Бул оюндун эрежеси зээндүүлүк, тапкычтык жана тез ойлонуу. Бул сыфаттар сизде бар деп ойлойм. Эл аралык мамилелер факультети экен. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. 1980-жылдары Эскобар деген адам өзүнүн жеке зоопаркы үчүн 4 экзотикалык жаныбарды алып келген. 4 даана. Эскобар каза болгондон кийин зоопарк каралбай калып, бул жаныбарлар качып кетишкен. Колумбиянын жаратылышында алардын табигый душманы жок болгондуктан алар тез көбөйүп, жергиликтүү экологияга зыян келтире башташкан. Ушул 4 даана жаныбар көбөйүп кеткен да кийин. Азыр аларды Колумбияда кайманан бир аталышты атайт экен, кокаиндик ушулар депчи. Атын анан кийин бул жаны кокаиндик деп коюшат экен да. Эми сиздерге суроо. Табигый душманы жок деп атат да, демек оңой менен башка жаныбар душман боло албайт экен буларга. Кайсы көбөйүп кеткен жаныбарлар жөнүндө сөз болуп жатат? Кетти минута. Эми 4 жаныбар дегенде баягы Мадагаскар келди да, 4 жаныбар бар го, качып кетишет. Душманы жок. Кайсы жаныбарлардын душманы жок болушу мүмкүн? Түштүк Америка тиешеси жок бир жаныбар да башка жагынан көчүрүлүп келген. 1800-жылдары. Бирок ошол жакта көбөйүп кетиптир да ушул жаныбарлар. 1980-ден баштаганда мындай Кокаинге кандай эмне? көбөйүп кеткенине караганда тез көбөйө турган кайсы жаныбарлар бар? Капибара эсептелине береби? Коён, ошолор тез көбөйөт да. Капибара Аргентинада көппү? Чөйрөлөр. Аргентинада шаарларды капибара каптап атабы эле.
Кокаин экенин билбейт, ояка барып туруп ар жаныбар эле биринчи көрсө керек. ошол нерсеге тиешелүү. Эме зоопаркка алып барган жыландар эмеспи? Анаконда эмелер. алып барабы деген. Мындай бир топтун аталышы. Наркотик бир баңгизаттын аталышы болот эсептейм ошондо. Кокаин о. Зоопаркка Ойлома. Мындай Жырткычтарбы? Жаныбарлар. маймылбы? Маймылдар. Вакыт бүттү. Азада төртөө тең бир типтеги жаныбар. Ар түрдүү эмес. Бир типтеги жаныбар төртөөсү тең. Арыстандар эмеспи? Азада. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Бул 4 жаныбарды менин оюмча кокаиндик капибаралар. Биздин жооп. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Бүгүнкү күндө алардын саны 150ден ашып кеткен. Магдалена дарыясына барып отурукташып жайгашып алышкан алар. Жана ал жерде керек болсо балыктарды дагы сүрүп чыгарып, дарыянын суусунун курамын дагы өзгөртүп салышкан. Жана жергиликтүү тургундарга коркунуч жараткан. Булар бегемоттор болчу, урматтуу билермандар. Бегемоттор. Себеби 4 бегемот качып көбөйүп кетип, бүт нерсенин майканын чыгарышкан. Булар аябай мындай бейсалакы жаныбар болот. Майкандап салганда сууларды, огороддорду көлөмдүү да, мындай табигый душман жок. Буларды анча-мынча баягы арстандарды эле чап сала бербейт буларга. Аябай чоң жаныбар да булар. 1-0 эсеп азырынча. Экинчи раундга старт беребиз. Экинчи раунд. Команда мүчөсү Мирлан мырза, сиз дагы сөзгө тартабыз. Кантип бул командага мүчө болуп калдыңыз жана билермандордон качантан бери көрүп келесиз? Билермандордон негизинен көптөн бери көрүп келебиз. Так канча ай жыл болгон эсибизде жок. Бирок божомолдогондо 2 жылдай болуп калды. Жакшы эле көрүп келебиз. Аруки Эргешева Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроону окуйм. Бул нерселердин саны алгач 3 даана болчу. 20-кылымдын ичинде дейлик 3 даана болчу. Бара-бара 2 даана болуп бара жатат алардын саны. Бүгүнкү күндө 3 даанасы дагы бар, 2 даанасы дагы бар бүгүнкү күндө. Мурда 2 даанасы жок болчу. 22-кылымдан баштап алардын даанасы жок болуп кетиши да мүмкүн деген ойдо болом кээде дейт. Булардын бири жүздөгөн аттарды башкарса, бири токтоп, экинчиси болсо аларды ар кандай абалга өзгөртүп турат болчу. Алар эмнелер дейт. Кетти минута. 3 мүнөттөн мурда жооп даяр. Бул суроого дагы өзүм жооп берип көрөйүн. Жооп берем. Бул машинанын педалдары. Газ, тормоз, сплен. Ошол үчөөсү. Газ, Тормоз, сцепление. ооба. Бүгүнкү күндө эми автомат болуп, Ооба. экөө болуп калды. Балким келечекте булар бирөө же жок болуп калышы да мүмкүн экен. Бир эсеп, 1-1. Команда өзүнө 1 мүнөт үнөмдөп калды жана аны каалаган учурда пайдаланса болот. Эскерте кетен, бул команда бүгүн Премьер лигага дагы бир жолу атсалышып атат. Кандай жыйынтык болот? Оюн акырында билебиз. 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Команда мүчөлөрүнүн ичинен кимдин автоунаасы бар? Мирлан, Адилет. Же кыздар да барбы? Райым да бар, агай. Райым. Автоматпы же механика Райым? Я. Автомат. Күбөлүгүңүз бар, Бехруз Бердалов Ташкент шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Күбөлүк алганыңызга канча жыл болду? 2 жыл болду. 17 жашында алгам. Канча жол мыйзам буздуңуз, эрежесин буздуңуз, жол эрежесин ушул убакытча болжол менен? 300 сомдук ылдамдыкты көбөйткөн үчүн 300 сомдук штрафым бар. Адам башка бузган эмесмин. Олуттуу мыйзам бузуу жок. Жок. Шаардын ичинде кур менен жүрөсүзбү? Ооба. Шаардын сыртындачы? Сөзсүз. Абрамзомдун кыргыздар алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары деген китебинде мына ушундай бир маалымат бар дейт. Байыркы убакта кыргыз чабандары карышкырларды коркутуу үчүн оттон тышкары
түн ичинде көтөрүп жүргөн буюмдун үнүн дагы колдонушкан дейт. Бир буюм көтөрүп жүрөт экен. Бул нерсе жырткычтардын кулагына жагымсыз өтө мындай курч үн чыгарат экен да. Жырткычтар аябай мындай бир коркот экен бул үндөнчү. Жакпайт экен. Бизде деле кээ бир үндөр жакпай калат го бизге, ошондой экен да. Эми сиздерге суроо. Чабандар кандай буюмду жырткычтарга каршы дагы колдонушкан? Кетти минута. Шырылдаң бар го, шырылдаң деп айтышат го атайын ошону эме кылыш үчүн. Жылкыларды түнү коргоп шырылдаң эме кылып айтышат го өрөн. Дагы ошого окшош бир нерсе болушу мүмкүнбү? Катуу үн чыгаргандардан Ооба. Жагымсыз үн деп атат. Мына ышкырык деле эмеспи? Ышкырык болушу мүмкүнбү? Мындай иттер уга турган ышкырыктар болот эле го. Тунук калат го уккандайчы. Же мээси мындай чачырап. Азыр байыркы заманда Ооба, байыркы заманга кетти аз. Түнү заманда болгондо ошондо эле мүйүздүн чабандар болуп кетпейби? Шырылдаң. дагы таштар салат. ошол деле болушу мүмкүн да. Куштарды эме Жок, кылып түнү колдонуп жүргөн дедиби? түнү Ооба, колдонуп жүргөн. түнү карышкыларды коркутуш үчүн, карышкыларды кетириш үчүн. Жырткычтарды. негизинде катуу Жагымсыз үн чыгара турган нерселерди ойлонуп көрөлү. Мисалы. Баягы Боскомузбу? жарылуучу нерселер эмеспи? Коңгуроо чалган эмеспи? Коңгуроо. Коңгуроо чалыш өтө эле неме болуп калат. Шырылдаң айтабызбы? Шырылдаң жакшы вариант, бирок Же болсо шырылдаң менен. Убакыт аяктады. Негизи аны дайым эле көтөрүп жүрөт. Дайым эле колдонот. Бирок ошону иштетет экен да, атайын. Ким жооп берет? Азада? Же убакыт аласыңар, же жооп бересиңерби? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Адилетов Райым жооп берет. Райым мырза, Бул жерде менин оюмча ошол жырткычтарды үркүтүү үчүн камчы болушу мүмкүн. Катык үндү чыгара турган бул ошондой эле баягы викингтерде айтылат го, баягы уйдун мүзүнөн же башканын мүзүнөн баягы үйлөгөндө катык үн чыга турган депчи. Менин оюмча ошол деп ойлойм да, бирок такым атын билбейт экенмин кандай ат. демек бул приветтин атын сиз эмне деп атасыз? Уйдун мүзүнөн же Атын айтыңыз да. шырылдаң. Шырылдаң жооп кабыл алынат. Булар бийик кайыштуу камчылар менен коркутушкан. Камчы деп туруп кайтып кеттиңиз, ай, Райым. Мен түшүнбөй калдым сизге азырчы. Кетиресиз. Мен кечирем го, бирок эсеп 2-1. Оюнлантылат 4-чү раунд экен. 4-чү раунд. Камчы болчу, бийик, узун камчылар, жана аны оңго солго кол менен мындай кылып булгаласа, андан ушундай үн чыгат экен да. Бул жаныбарларга аябай жакпайт экен да бул үнчү. Турсунбай Мухтаров, Базар Коргон районунан сиздерге каршы суроо берет. Ал ууру жөнүндө, ууру деген сөздү мен тырнакчага алып айтар элем. Ал ууру жөнүндө байыркы окумуштууларда жана ислам аалымдары дагы кабардар болушкан. 19-20 кылымдарда ал уурунун элдерге зыяны өтө көп байкалып баштады дейт. 21 кылымга келип, ал ууру жөнүндө Европа, Америка жана Азия аймактарында китептер жазыла баштады. Жана ал уурунун кылмыштары адамдардын ичинде жогорулаганы чындап эле ачык билинип баштады. Ууру тырнакчада, бир адам назарга алынган жок да бул жерде. Ал ууру азыркыга чейин жазалана элек. Балким жазаланбай калышы да мүмкүн. Сиздерге суроо. Сөз эмне жөнүндө болуп жатат бул жерде? Келемиш эмеспи? Минута кетти. Келемиш эмеспи? Оору адамдын кандайдыр бир эмеси эмеспи? жалган айтуу эмеспи? Же убакытча Жоопкерчиликсиздик, Жалкоолукпу? кечигүү эмеспи? Кечигүү кечигүү бир оору боюнча дейт. ислам мемелерде дагы билишкен айтылган, атпайбы, айтылган да. Ислам деген да бар эле. Дагы бир кирип чыгып карап чыкса. Балким жалган айтуу. Азыр деле Дагы, жалган дагы, айтууга. Жалган айтуу келет. Кылынат болот да, бул ошондо. Ошол боюнча көбүрөөк китептер жазылып баштаптыр дагы. Эмнелер боюнча китеп жазылган болчу? Жоопкерчилик Анда китеп жазса ошол жалкоочулукка жакын нерсе издейт экенбиз да. Адам укуктары эмеспи? Ондой десе азыркы заманда баягы эме интернетке эме кылбайбыз. Интернет бирок ошо 19-20 кылымда болот да. Бул жерде ошондо 19-20 кылымда бул китеп окуу маалында 19-20 кылымда көп китеп окушкан адамдарчы.
китабын кульминациясы да. Не жөнүндө наша китепте? Жок, мына орунун Адам укуктары, адам укуктарынын декларациясы деген нерселер эмеспи? Баары жок деп атат. Баары жок деп атат. Азыркы Кечигүү. малга чейин кечигүү болуш. Же адам укуктары бирок Кечигүү же жоопкерчиликсиз. ишеним деле болушу мүмкүн. жоопкерчиликсиздик. Азада бул эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Адилет Пазылов жооп берет. Кечигүү, экинчиси жоопкерчиликсиздик. Мен ушул жерден биринчи вариантка токтоло берейин, бул кечигүү. Жооп кабыл алынат. Кечигүү. Бул философиялык мааниси дагы бардай. Ордодон да ой пикир сурагым келип атат. Сиздер кандай ойлойсуздар, урматтуу Ордо? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Мен бул оору убакыт деп ойладым. Анткени көптөгөн адамдар жаштыгын убакытка калдырат. Ар кандай ооруларды жана башка ошолгондар. Урматтуу алып баруучу, менде деле ушундай эле ой бар. Бул убакытты текке кетирүү, убакыттан урдатуу 21-кылымдан баштап тайм менеджмент деген түшүнүк боюнча китептер жазылган болушу мүмкүн да. Теле көрүүчү мына ушуну сураган болчу, урматтуулар. Убакыт жөнүндө сөз кетти. Убакыт бардык нерсени урдап жатат. Жаштыгыңды урдап атат. Өмүрүңдү урдап атат. Жумушуңду урдап атат. Башым болуңуздар, урматтуу команда. 3-1. Бүгүн Азада Тудиматовдун командасы Премьер Лигага дагы бир жолу атсалышып атат. Ошон үчүн мүмкүн болуучу шансты канап калыш керек. Азыр командада 1 минутта жок. Аябай жакшы шанс бар экен. Ордодон жардам алса болот экен. Үнөмдү пайдаланса болот экен. Жана бонус пайдаланса болот экен. 5-чи раунд. Динамика болуш керек. Мойдонов Мирлан, сиз активный болуңуз. Эмнегедир бир аз пассивдүү байкап атабыз. Активдүү болгула, орто варианттар таштагыла. Убакыт учкан куштай дейбиз го. Жол болду, уулу таш болот. Кадамжа районуна силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, 20-кылымдын ортолорунда Германияда жашаган кой багуучу фермер экен. Анын аты жөнү Вернер Кибер экен. Бир максатта кээ бир адамдарга өзүнүн багып жаткан койлорун ижарага берип турган экен. Алар анын койлорун ижарага алып, өздөрүнүн максатталган жумуштарын бүтүрүп, анан кайра тапшырчу. Сиздерге суроо, кандай максатта койлорду башкаларга ижарага берген бул фермер? Койлор эмне кылган? Кетти. Урматтуу алып баруучу, мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Кудаяр жооп берет. Кудаяр. Урматтуу алып баруучу, бул суроого жооп берип көрөйүн. Германияда койлорду баягы арендага берген. Ошол азыркы учурда деле болот. Домдордун астындагы эмелерди, чөптөрдү тегиздеп жедириш үчүн арендага берген. Ижарага. Бош аймактарды, бош жерлерди тазалоо максатында атайын койлорду ижарага алган экен. Жооп туура. Чеки. Команданын үнөмүнө дагы 1 минутта пайда болду. 6-чы раундга кезек беребиз. 6-чы раунд. Демек, Германияда койлор негизи мындай чөптү жегенде мындай кырып тазалап жебейт. Бир аз калтырат да, ошон үчүн тегиздеп, кой баккандар болсо билет, аябай жакшы мындай теп-тегиз кылып коет койлорчу. Эми бүгүнкү күндө аппараттар чыгып калды. Азимбек Матраимов Баткен районуна силерге каршы суроо берет. Менин суроом дейт, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кытай иероглифи тууралуу дейт. Негизи Тынчтык Кубатбековдон аябай иероглифтер жөнүндө суроо көп келчү. Караңыздар. Урматтуу билермандар, бул иероглиф түз турганда, мына ушул абалда турганда, эркек деген маанини билдирет экен. Кытайлар ушундай иероглифти мындай эр же эркек деп окушат экен да. Ал эми ушул эле иероглифти 180 градуска айланда турган болсок, Кытайдагы бир символика пайда болот экен. Силерге суроо, эгер муну 180 градуска айланда турган болсок, дагы кандай символика, Кытайдагы символика пайда болушу мүмкүн? Минута кетти. Эмне болушу мүмкүн? Мындай эме бар экен. Эки сызык анандай 180 ушундай да, жарым мындай жаткы. Тескерисин эмес. Жок, андай 360. Тескериби? Мындайбы? Чиновниктердин башына
кийип алышат го. Ошо болушу мүмкүн. Анан баягы Мындай анан мындай болот падышам экен. эмне кийип алат го. Өзүнүн белгиси катары кылыпчы. Жөн эле эркекти мындай тетиринен кылып аял кылып койгон эмеспи? Аялда болуп койбу? Аялда болушу мүмкүн. Жок, Кытайда болбойт, а? Кытайдагы бир нерсе деди. Кытайда эмнелер болушу мүмкүн? Баягы үйлөрү бар го. Бул баягы падышанын коронасы болушу мүмкүн. Баягы же чиновниктердинчи. Жок, эркектерге байланыштуу бир нерсе эмеспи? Бул ошол эле Тажи. чиновниктерге Баш кийим. Баш кийим. Эмелери, белгилери катарындагы. Дагы вариант. Аударганда Нерсе деди же сөз деди? белги. Белги. Эркектерге тиешелүү болуп атат да, ошону тетиринен кылып. Баягы юаньдин немеси болуп калбайбы? Сому. Сом дейм да, баягы бирдик. Эме кылганда окшоп кетет. Азыр мындай кылганыбызда ошо юаньга окшойт да. Эмесигечи акча бирдигине окшойт, мыначы. Акча бирдиги эле. Берип көрөсүң ошону. Эркек Жок, дагы башка нерсе эмеспи? Юаньга Жок, азыр юаньдын сызыгы кандай турат эле? ушундай эме болот дагы, эки сызык болот да юаньдачы. Убакыт бүттү Азада. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого кайра эле Кудаяр жооп берип көрсүн. Өзүнүн вариантын. Кудайырхан жооп берчи. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен кеңешип, буну Кытай акча бирдигинин символу болуп калышы мүмкүн деген жоопко келдик. Мага тартып көрсөтөбүз сүрөтүн. Чиймелеп көрсөтө аласызбы? Эгерде кандай болмокчу? Кытай акча бирдигинин Ушундай болуп калчудай болуп атат да. Кытай акча бирдигин эмне деп айтабыз биз? Юань. Юань деп айтабыз, э? Ал 180 градуска айланта турган болсок, көрөлүчү. Бул Кытай акча бирдигинин символикасын түшүндүрөт экен. Жок, туура. Азаматсыз Кудайырхан, мынакей. Көрүңүздөрбү? Бул эмблемасы Кытай акча бирдигинин юаньдын. Жана муну мындай кылсак, бул эркек, мындай кылсак акча экен. Ошондо кандай маани келип чыгат? Акчаны эркектер табыш керек. Демек, эркек үй бүлөнү багыш керек деген бир логика бар. Туурабы, Кудайыр? Туура. Сиз да келечекте үй бүлөнү багасыз да? Албетте. Юань менен эмес, сом менен багыңыз. Доллар менен багабыз. Долларды сомго айландырыңыз. Теңдешүү, азаматтар, теңдешүү. 3-3. 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. Махаббат. Мана кандай? Башталыш класс мугалими. Сиз ошондо канчанчы класска чейин сабак берип каласыз кийин мектеп? 1-ден 4-кө чейин. 1-ден 4кө чейин. Мамат Бакыт уулу Кадыр Нокат районунан сизге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, кадимки курма дарагы жөнүндө элестетип отурсак, курманы баарыбыз эле жакшы билебиз да. Курма дарагы дагы мына пальма сыяктуу, бийик. Динибизде дагы, медицинада дагы көптөгөн илимий фактылар, кызыктуу маалыматтар айтылып келет. Анын пайдалуулугу, анын калориясы жөнүндө ондогон маалыматтар бар. Курма дарагынын башка катардагы дарактарга караганда адам баласына, анын жашоосуна салыштырганда бир канча окшош жактары бар экендиги дагы далилденген. Адам баласына, анын жашоосуна дагы окшош жактары бар экен курма дарагынын. Алардын биринчиси. Мирлан мырза, курма дарагынын орточо жашы адам баласынын орточо жашына туура келет экен. 60-70 жыл жашайт экен. Курма дарагы бул бир мисалы. Экинчиси, курма дарагынын дагы эркеги же ургачысы болот экен. Жана эркеги мөмө бербейт экен, Мирлан. Арабтар муну ошол аймактагылар жакшы билет экен. Демек, эркек курма мөмө бербейт. Бул дагы окшоштук. Эми силерге дагы бир суроо, урматтуу билермандар. Курма дарагынын адам баласынын маанилүү бир дене бөлүгүнө байланышкан окшош тарабын таап, аны түшүндүрүп бериңиздер. Маанилүү дене бөлүгү. Демек, дагы кандай салыштыруу бар бул жерде? Кетти минута. Бир дене бөлүгүнө экен, көздөрүнө эмеспи? Көздөр бар эле да. 14 жылда жетилип, ошондо болот депчи. Мусулмандарда да балакатка жеткен деген. Ошондон кийин мөмө берет деген эле. Бирок бир дене бөлүгүнө окшоштур. Мындай көздөрү эмеспи? Мисалы жүрөгү бар эмеспи анын деле? Ошондо Ошондо курма дарагында ортосунда негин жүрөгүнө тең атасызбы?
балким жок, дене бөлүгүнө окшоштурат дейт го. Эме- Ошол эмеспи? Дене бөлүгү мээге окшоп. Эмне көздөрү жокпу даракта? Жок, Кайын курма мындай дарак эме бар го, го? көбүнчө Кең узун, өсөт. чоң болот го, ошого башында өсөт го. Ошо эме чач же мээ болуп атат да ошо ичинде. Дене бөлүгү дегенде Мээге келип атат. мээси башы болуп эсептелет. Чо эме курма эмеде өсөт го. Өзү эгизде өсөт го туура. Ошого карап көргөнүбүздө башы же мээ болуп атат да. Дене бөлүгү болгондочу. баш. Колдор, бармактар эмес, мисалы жалбырактары мындай Ошол 5 келиши эме мүмкүн. эмеспи? Ошо келиши Адамдар мүмкүн. Бирок окшоштур. курмалар эгиз болуп атпайбы? Ал эме асты мындай эле болууда чыгат да. Октакта тазада. Үнөм алайын. Урматтуу алып баруучу, биз үнөмдөгү 1 минуттан алайлы деп, эгер уруксат берсеңиз. Ооба, укуңар бар. Минута кетти, үнөм. Кегиле. Кол жакшы вариант болуп атат. Мээчи. Колдого кандай кылып эме кылабыз курмага, дарагына? Бак, курма пальмада өсөт да. Ошол курма жөндөсө болот да. Ооба. Ооба. Ошо пальмада өссө, баягы жалбырактары манжага туура келбейби? Бирок башка Жок, манжага ооба туура келет, бирок мээ, чач, жүрөк адамга өпкө эмеспи, дем алуусу анан. Жок, өпкөсү эмеспи? Аба алмаштыруу дегендей. Бул жерде болушу мүмкүн, неге дегенде ар бир эле өсүмдүк өзүнүн баягы абагын тазалайт да. Өпкө экинчиден ошондо Ошо кандайдыр бир жеринен ошо аба менен дем албайт бекен, а? жүрөккө адам аба менен дем алат. Ал деле аба менен дем алат. жо дем алат ооба, бирок Жок, кандайдыр дене бөлүгү эми колго деле жакшы эле келип атабыз, бирок ошол тамырлары экен, а? Бутка окшоштуруп. баш бөлүгүнө эме кыла береличи. Өпкөчү, Өпкө неге? Эме манжага чоңойт таянып атпайбы курма? Үнөм аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Бизде көп варианттар чыгып атат, кайсы бирине токтолуумду да билбей калдым. Анан дагы бир вариантыбыз бул адамдын мээсине окшоштурулган болушу мүмкүн. Себеби курма дарагынын жогорку жагында мөмө берген үчүн ошол баштан, мисалы биз деле башыбыз менен ойлонуп, ал деле ошол баш жагынан мөмө берген үчүн. Биз бирок бир вариантты кабыл алабыз. Кайсы вариантты сунуштайсыз? Экинчи вариантын боло берсин. Ошондо анын Башы, баш баш жагы. бөлүгү. жооп кабыл алынат. Туура жооп. Курма өтө уникалдуу, чындыгында. Дарак мөмөсү дагы өтө уникалдуу. Туура жооп, адам баласынын жашоосунда анын башы кандай маанилүү болсо, курма дарагындагы башы ошончолук мааниге ээ экен. Себеби курма дарагын кайсы бутан кесип салса эчинсе болбойт экен, бирок анын башын кесип салса, курма дарагы таптакыр мөмө бербейт экен, өспөйт экен, ошо менен адамдын башы жок сыяктуу эле курма дарагы дагы жашоосун токтотот экен. 4-3, 8-чи раунд. Супер Блиц турат. Мага аябай жагат ушул раунд. Талай Касымовдун суроосу калыптыр. Мынакей мага жаккан раунд Супер Блиц. Команда толук курамда ойнойт азырынча. Сиздерге каршы Нурай Мусаева. Урматтуу билермандар. Бир илимдүү инсан дайыма кечки убакта жарыктандыруучу чырагына бирдей өлчөмдө май куюп турат экен. Бирдей. Ал майды бирдей өлчөмдө куюусу бир белги катары болчу. Бир белги. Эми сиздерге суроо. Ал бирдей өлчөмдөгү май кандай белги берген ага? Адилет. Кандай белги берген? Кетти 20 секунд. Кечинде деди. Ар кечинде. Кечинде эме убакыт бөлгөнбү? илимге убакыт бөлүш мүмкүн, анан бирдекеге убакыт бөлгөн же болбосо ушул Эме эмеспи, ошо май өзүнө эскертип турганда мындай ушул эртең өчкөндө сенин өмүрүңдө ушундай эле өчөт дегендей мааниде дагы кылышы мүмкүн да. Эме эмеспи, ошо май түгөнгөндө чырак өчөт дагы. Ошондо Ойгонуп кетет эмеспи, ошону таң атты дегендей. Таң атканга чейин мисалы канча бир убакыт уктайм деп ошол майды өлчөмдөп туруп куйган эмеспи, ошого ушул бүткөндөн кийин кайра уктайм, ишим
кечинекейсин улантам дегендей. Же убактпы? ошол убакытта билим алам бир нерсени үйрөнөм деген. Убакыт аякта 20 секунда. Азада кандай жооп болду? Кандай белги берген бул чырактагы бирдей өлчөмдөгү май? Адилет Пазылов жооп берип көрсүн. Адилет. урматтуу алып баруучу, ар түнү кечинде чыракка бирдей өлчөмдө май куйган бул же болбосо бизде баягыдай эле эки вариант болуп атат. Биринчиси ушул өзүнө өзү белги берип турган сен өмүрүңдө ушул чырактай өчүп калышы мүмкүн деп. Экинчиси бирдекеге илим алууга же дагы бир башка нерсеге мындай убакыт бөлгөн деп. Ошондо Илим алууга. жооп кабыл алынат. Караңыздар, май куюп атат чыракка, чыракты күйгүзүп атат жана белгилүү бир өлчөм, демек ал кайсы бир убакка келип чырак өчөт. Чырак өчкөндө үй караңгы болот. Үй караңгы болгондо ал уктайт. Ал уктоонун гана белгиси болчу, урматтуулар. Бирок жеңилип калдыңар. Ошол жагы болуп калды. Блиц раунд токтоду, урматтуулар. Нурай Мусаева биз рахмат айтабыз жакшы суроосу үчүн жана эсепти болсо биз 4-4 кылып теңдейбиз. 4-4 эсеп. 9-чу раундга старт беребиз. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Эмнен белгиси, демек бул уктоонун убактысы келгени. Абдыкаримов Абдыкайым Алабука районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, бул суроо жапайы жаратылыш китебинен алынды дейт. Бул канаттуулар түркүмүнө кирет экен, жумуртка коет экен, ошол эле учурда сүт берүүчү жаныбарлардын да катарына кирет экен. Ал эми балапан болсо сүт менен азыктандырат экен. Бул кайсы жаны бар түркүмү? Минута кетти. Өйдөк тумчук болуш керек. Дагы бирок көгүчкөн деле сүт Сүт эмчүгө эмчүгө кирет киреби? го. Ооба, көгүчкөн сүт эмчүгө кирет го. Канаттуу, жумуртка туйт. Ооба, көгүчкөн. Көгүчкөн. Өрдөк тумшук деле канаттуу. Ооба. Жок. Өйдөк тумчук канаттуу эмес. Канаттуу эмес. Канаттуу деп айтты азыр суроодо. Канаттууга кирет. Канаттуу деди. Кирет деди. Жарканат бирок жумуртка. Жумуртка. Жок. Өрдөк тум. Көгүчкөн эле го. Канаттуу дегенди эске алып атпын. Сүт менен эме болот деп атпайбы? Ооба, Бирок сүт эмчүгө кирет. Сүт эмчүгө. Сүт эмчүгү. Канаттуу бар жагынан Канаттуу тура эле десе келет. анда Ооба, жумуртка деле туйт. Сүт эмчүгө. Сүт эмчүгө деле кирет. Системчи. Дагы кайсы Көгүчкөндөн жаныбарлар? дагы эмне варианттарыбыз бар бизде карап көргөндө? Пингвин. көчкөн сүт береби? Жок, ал сүт эмчүгө кирет да, бирок көгүчкөн. Ооба, кирет. Көгүчкөн. Анда көчкөндө бере бергиле. Азада жооп бересиңерби, үнөм аласыңарбы? Жооп беребиз агай. Мирлан Мойдунов жооп берет бул суроого. Мирлан ойлонуп жооп бересе, кандай жоопко токтолдуңар? Команда менен чогулуп бир чечимге келдик. Бул көгүчкөн деп эсептейбиз. Макул, мен жоопту кабыл алдым анда. Кудаяр? Сен ойлонуп калдың, Кудаяр? Көгүчкөн сүт эмчүгө кирет деп. Кандай команда? Мирлан качып атат. Команда, мен ишим жок деп атат. Ишим бар, мен да ишим бар. Чоң күндөрдө биз келдик деп. Мен жоопту кабыл алдым. Ордо. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Биздин оюбузча пингвин деп атабыз. Пингвин жумуртка туйт, анан сүт эмчүгө кирет. Көгүчкөнчү? Мен билгенден кирбесе керек. Кирбейт го дейм. Дагы эле экиленип атасыңар, Дагы кимде вариант бар? Аны кантип сүт эмчүгө деп айтты, мен түшүнбөй атам да болгону. Аны канаттуу дейбиз, анан сүт эмчүгө кантип кошуп койду, түшүнбөй атам команда. Туура жооп. Бул пингвин болчу, урматтуулар. Бул пингвин болчу. Жумуртка да коет, сүт дагы берет. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Эми этият болгула, мынакей. Таалайбек Касымов Араван районунан силерге каршы суроо берет. Өткөн оюнда мыкты суроо ээси болгон. Урматтуу билермандар. Азыркы биздин күндөрдө деле көпчүлүк товарлар үчүн дюжина 12 деген сан стандарт болуп саналат. Мисалы 12 жумуртка,
мындай стандарттык абал да. Бирок тарыхта, айрыкча орто кылымдардагы Европада нан бышыруучулар үчүн нанчынын дюжинасы деген бир түшүнүк болгон. Навайчы дейбиз биз, навайчынын дюжинасы деген бир түшүнүк болгон экен. Ал 13 даана нанды билдирген. Дюжина. Кардарлар 12 даана нан сураса дагы, кудайыр, навайчылар 13 даана нан берген экен. 12 нандын акчасын төлөгөн, навайчы 13 нанды, 12 нандын акчасына 13 нан берип атат. Сиздерге суроо. Эмне үчүн навайчылар бир нанды кошуп берип атат бул жерде? Кетти минута. Жардам көрсөтүү үчүн эмес, мисалы 12-ни өзүң же да бирөөнү кереккен багалдарга, жетинчесилерге берип кой деген мааниде. Бул жерде Европада, орто кылымдарда Европада ыдыраган майда мамлекеттердин бири-бири болгон мындай конкуренция болгон да. Жөн айтор. Анан конкуренцияда мындай өздөрүнө көбүнчө кардар тартыш керек да. Мисалы азыр деле Кыргызстанда көрсөк болот да, маркетинговый ход. Мисалы экөөнү алсаң бирөөнү бекер беребиз деп ошондой маанидеде болушу мүмкүн да. Балким грамм ошонго туура келиптир, 12. 13 нандын граммы 12ге туура келиптир, 12-нин акчасын алат. Чын, ошондой да болушу мүмкүн. Дагы. Мен 12 катар ойнойт да, 12ге акча төлөп атам, бирок алмагам. 13 да эмне тешеси бар, 12 адам. 12-13. Бул жерде ошондой реклама болуп калбай, ошондой эле Ошо Вакыт бүттү, Азада. Ким жооп берет? Же үнөм аласыңарбы же жооп бересиңерби? Абал өтө олуттуу да, 5-4 да. Бир упай менен команданын тагдыры чечилип калат азырчы. Эгерде туура эмес болсо албетте. Урматтуу алып баруучу, эгер уруксат берсеңиз, ордодон жардам алайлы. Урматтуу ордо, жакын келиңиздер. Кетти 20 секундда. Нан жамандыкты алып чыгып кетсиңерби? Аны навайчылар элдер билген эмес. Кандай бар? Наоборот, элдер билишкен. Ошол далилдеш үчүн атайм 13 сан ошону 13 кылып берген. Ал Европада 13 сан. Ошол кырсыктардын алдын алуу, жойсун ошону дегендей маанидеги. Балким дегенде Ырым жырым. 13 кылып атайм ошону берген деп ойлоп атабыз. 13-чү айлык акы бар да. 15 Сыйлык иретинде берип атканды 13-чүсүн. Кимсин тандайсыз эми? так жооп жок. Силердин эле жакшы экен да, тиги жогорчу баягы кайрымдуулук үчүн бирөөсүн берсин дегенчи. Ордодон жардам бүттү. Азада кандай чечимге келдиңер? Жооп бере бересиңерби же кандай? Урматтуу алып баруучу, азыр бонустагы 1 минут алсак болобу? Болот. Бонус. Анда ошону алайлы. Бонус кетти. Кайсысына токтолосуз? 13 багы жаман сандык эмес экендигин далилдеген. Ошол бир вариант, анан баягы кайрымдуулукка деген деле бир вариант да. Эми бирок Башкысаны. ал кезде эми кайрымдуулук деген деле көп. Эми көп эле кыла беришкен эмес да. Европада кайрымдуулук деген Европага анча туура келе бербейт. Туура келбейт да. Ошол 13 саны мындай эми баягыдай жаман сан эмес эмеге алып келбейт деген ошону 13 болсо ага чочуп албай коюшу мүмкүн да, ошол жагынан ойлоп калам. Бирок баягы маркетинг эле жакшы Жок, келет. 12-ни алсаң 13-үнчүсүн өздөрү берип атабы? Ошол эле Европада илим сапаты, илим күчтүү болгон да. Күчтүү болгон себебинен маркетингде болушу мүмкүн. Жок, орто кылымдарда билим анча күчтүү болгон эмес. 13 деле эме кылат окшойбуз. Өзүбүз бере берген. 13 баягы жаман сан деген эмес дегендей кылып. Ал малда ошондой нерсе ишенишкен ошого. Ишеним боюнча 13 бере берели андай. Азада. урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берип көрөйүн. Ордонун жардамы менен биз Европада 13 саны мындай жаман деген түшүнүк бар болгон үчүн, балким ошол жамандыктар терс түшүнүк бар болгон үчүн ошол 13 штук нан менен ошол жамандыктарды жоюу максатында ошондой ишеним менен балким 13 нан берилгендир деген жооп. Жооп кабыл алынат. Бир ырымдап берген, жамандыкты ушу менен кетип калсын деп. Туура жоопту айтайын. Мисал үчүн Осман империясындагы айрым эрежелерди айтсак болот. Султан Сулейман сериалында көрсөк болот. Эстейсизби? Базарда казы жүрөт да, базарда айланып, товарлардын сапаттарын текшерип. Анан ошол жерде нан саткан адамга келет. Нан саткан адамга келет да, нанды тарт дейт Азада. Нанды тарт дейт. Нанды тарткандан кийин сурайт. Канча чыгыш керек негизи дейт. Айтат, мисалы үчүн 300 грамм чыгыш керек болчу дейт да. Ал тартканда 270 грамм чыгып калат, адилет. Анан жазага тартат. Нанчыныч
жазалагыла муну элди алдап атканы үчүн деп. Мындай эреже Европада дагы болгон, орто кылымда Азада. Эмне үчүн 12 нанга акча берилсе 13 берип атат, 1 нан кош берип атат. Нандын салмагы жеңил болуп калса, ошол жеңил салмакты ушул 13-чү нан менен мындайча айтканда жаап кетүү максатында атайын белек катары 1 нанды кошуп берген. Салмагы жетпей калбасын, мен жазаланып калбайын ушу 1 нан үчүн депчи. Көрдүңүздөрбү? Маңызы муногу жакта болду, урматтуу билермандар. Ай, Райым. Эч трагедия эмес бул. Семете мырза, магистр катары оюнга бир баа берип көрүңүзчү. Урматтуу алып баруучу, команданын аракети жакшы. Мыкты ойногонго бүт күч аракетин жумшашты. Бирок тилекке каршы акырында ушул акыркы суроо бул ортодон да чыкпай калды. Демек бул татаал суроо деп айта алабыз да. Анан команданын жеңилишине себеп болуп калды. Командадан мыкты билермандар чыгарына биз үмүттөнөбүз. Эгер ушул курам сакталып, бузулбай, мындан ары чогуу ойношсо дагы. Урматтуу алып баруучу, мен Азада капитандын өзүн мыкты билерман катары бүгүн белгилейм, анткени 2 суроону өзү тапты. Деги эле ушу 4 жооптун баарына салым кошту да, туура жоопторду. Анан ал эми суроолордун ичинен болсо, экинчи раундда берилди, жана машинанын педалдары жөнүндө. Мага ушул суроо аябай жакты. Рахмат пикириңиз үчүн. Азат айым, оюнга өзүңүз кандай баа бересиз? Жана кайсы суроо сиздерге жакты? Урматтуу алып баруучу, оюнга берилген суроолор сонун жана ушундай эле колдоп келген билермандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бизге болсо агай айтып кеткендей Аруки Эргешованын суроосу жакты, жана ошондой эле Азимбек Матраимовдун иероглифтер боюнча берген суроосу жакты. Кытай иероглифтер жөнүндө суроосу, демек команданын кубулуна толуптур. Бул 2 телекөрүүчүнү биз куттуктайбыз. Эмне дейбиз? Оюндун акырын биз маанайды көтөрүү үчүн Барболдун шириндиктери менен жыйынтыктайбыз. Барболдун шириндиктери анда студияга. Маанаңыздар жакшы болсун. Ар дайым тортой, токочтой ширин болсун. Биздин ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр 4-чү тур соңуна чыкты. Жазгы сериялардын кийинки оюнда биз бул жерде Кадече Сасиян командасын күтөбүз. Барыңыздар, көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.